Саламатсыздарбы биздин каналдын көрүүчүлөрү? Биз сиздерге адаттагыдай эле пайдалуу кеңештерди, пайдалуу эфирлерди жүргүзүүнү улантабыз. Бүгүн биздин төрүбүздө конокто Enwork компаниясынын өнөктөшү Калыбек Мактыбаев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүн бизге Калыбек агай өзүнүн Enwork'то иштеген Enwork'тун продукциясы тууралуу айтып берүү үчүн келди. Эмесе алгач өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, Enwork компаниясына кандай келип калгансыз, өзүңүз ким болуп иштейсиз, ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Менин атым Калыбек. Мен өзү кесип боюнча врачмын. Бул компанияга келгеним себеби бул продукциянын артынан келдим. Биринчи бул продукцияны как врач катары өзүм ичип, пайдасын көрүп, анан кийин мен келдим да. Анан кийин бул продукцияны аябай пайдалуусун билип, элдерге сунуштагым келет да, мына прямой эфирден. А сиз өзүңүз ошол кайсыл оору менен жабыркап анан продукцияны колдонуп көрдүңүз? Эң биринчи мен жанагы синдром раздраженный кишечника деп коет. Ошого ичкенмин. Анан кийин мына азыркы ичип атканым болгонума 5 ай болду. 5 айда уже жыйынтыкка жеттиңиз? Жыйынтыкка эң биринчи жыйынтык бул жанагы синдром раздраженный кишечник дисбактерия, ошондон кутулдум биринчи. Азыр мына 4-ай ичип бүткөндө эң биринчи результатым мына жанагы витилиго боюнча өзүм көрүп жатам азыр. Жакшы. Дароо эле биздин алдыда турган продукцияларды тааныштырып өтсөңүз. Кыскача айтып кетсек, бул компания 2009 жылы негизделген. 2009-дан баштап 2017 жылга чейин Фатиха эке бул жана президент компания. Жана анын командасы изилдеп черный тмин боюнча. Жана ушу черный тминдин эң негизги таасир этчү зат бул тимохинон. Тимохинон стабилдештирүү үчүн мына компаниянын командасы 8 жыл кетиргенде. Ошон үчүн бул концентрациясы тимохинон 65-тен 80%-га чейин. Ошо концентрациясы эң күчтүү деп эсептелет азыркы дүйнө боюнча, аналог жок, эксклюзив препарат да бул. Анан компания, негизги компания бул Enwork компания, Enwork International 4 продукт чыгарат. Бул основной жанагы адамга керектүү заттардан бул биринчи мына масло черного тмина именно. Анан кийин Nigella Mix, масло черного тмина капсула түрүндө, мына кара банканын ичинде. Мунун ичинде бул суюктук, жидкая формасы. Анан Nigella Mix капсула түрүндө тоже. Анан жидкий формасы бар. Анан кийин айтканда жана азанин оливка масло, 3-чү продукт. И 4-чү продуктубуз бул кофе. Кофенин 6 түрү бар. Ошо кыскача айтып кетсек. Булар дары-дармек иретинде колдонуучу продукциялар болсо, а бул жагында турганда? Бул жагында болсо, бул 4 основной базовый программа кирген продукт болсо, а булар косметика. Булар адам дарылаткан жардам берет, нам тери ооруга, чачтыга, тиш ооруларга да, зубной пастасына. Эми кыскача айтып кетсек, эң негизги жана базовый программа деп коет. Базовый программа 4 продукт кирет. Жана айтып кеттим го. Бул собственно биринчи черный тмин, кара зирен майы капсула түрүндө. Бул банканын ичинде, например, 60 штук. Бир капсуланы 2 мал ичкенде, муну банка 1 айга жетет. Андан тышкары мунун суюктук формасы. Бул тери ооруларга, өпкө ооруларга, сустав ооруларга, гайморит, ринит, насморк ошолор колдонсо болот. Экинчи бул түрү бул Nigella Mix. Бул капсула түрүндө, бул банканын ичинде 30 штук. Бир капсуланы бир күндө ичкенде 1 айга жетет. Анан эле суюктук формасы, жидкая формасы Nigella Mix'тен. Бул тери ооруларга колдонот. 3-чү продукт бул азанин оливка масло. Бул жана озон оливка маслонун чикатеси болгон. Анан кийин 4-чү продуктубуз бул кофе. Кофенин 6 түрү бар. Просто мен азыр жанында 2 түрү бар, ошону алып келдим да. Андан тышкары дагы мындай кара зирен май с витамином B12. Бул отдельный продукт. Эми түшүнүктүү. Анан бул дарыларды, компаниянын дарыларын кичинекей балдарга кандай сунуштайсыздар? Кичинекей балдар ичкенге болобу? Болот. Кичинекей балдардын кайсыл оору менен ооругандар ичишкен? Мисалы үчүн Турцияда вот уже кичинекей балага төрөлгөндөн эле баштап берет да. 1 айга чыкты, уже 1 тамчы берсе болот да. Жидкий формасы, например, тилдин астына 1 тамчылатып коюп, бир күнүнө 1 эле мал. 2 ай болсо балага 1 эле тамчы тилдин астына тамчылатып коет. 2 айга чыкса, төрөлгөндөн кийин берген эмне пайдасы, эмне кайсы? Эң биринчиден бул кара зирен майында витаминдер бар, макроэлементтер, жирный кислоталар, жана омега-3, омега-6, ошонун бүт бар да. Мындайча айтканда, суточный потребность витаминдик и микроэлемент он восполняет, да? Витаминдер.
Жаш өтүп калгандарга кандай колдонсо болот? Мисалы 60-70 жаштан жогоруларга оорулар көбүрөөк баягы козголуп көп ооруй баштайт эмеспи? Ошолор кандай колдонуш керек? Канча убакыт ичсе жыйынтыкка жетет болот? Ал деле ич кийин болот. Бу жерде базасына ограничение жок да. Например, айтпам, Турцияда кичинекей бала төрөлсө эле сразу берет, до самой смерти дейт да. Эми бул самое главное бул восполняет, жана айтып кеттим, витаминдерди, потребность, микро макроэлементтин баарын берет да. Ошо колдонсо болот. Анан кийин жыйынтык ар кандай болот. Например, ал организм өзүнөн неметет да. Эгерде организм аябай ослабление болсо, анан, конечно, бери кичине көбүрөөк убакыт керек. Но в среднем 3 ай да. Мындайча биз сунуштай 3 ай ичкиле деп. Минимальный срок. Минимальный срок. Минимальный срок 3 ай. Бул дарылардын каршы көрсөтмөлөрү барбы? Кандайдыр бир оору менен ооругандар мисалы ичпеш керек же болбосо кошпойлуулар ичпеш керек деген сыяктуу? Ооба, кошпойлуулар болбойт биринчи триместрде. Потому что масло черного тмина вызывает сокращение, поэтому беременналар болбойт в первом триместре. 3 айдан кийин иче берсе болот? 3 айдан кийин иче берсе болот, кадимкидей ооба. Түшүнүктүү. Андан сырткары дагы каршы көрсөтмөлөрү кандай? Каршы көрсөтмөлөр, например, бир эле продукта бар, биздин азанин, оливковое масло. Бул язва желудка болбойт, жана зобко болбойт. И кичинекей балдарга болбойт. Не рекомендуется, мындай айтканда. Потому что бул канды аябай суйлтат да. Жаш балдарга анын кереги жок да. Ошон үчүн не рекомендуется да. А так мындай айтканда побочный эффекттер жок да мында бул продуктада. Ошондо бул канды суйлтатуучу касиетке ээ болсо, анда бул ошол давление менен ооругандарга сунушталат турбайбы? Андан сырткары дагы кандай оорулар менен ооругандарга сунушталат Энворк? Эми дарылардын баарын айтып кетсем, анда биринчи мен кара зиренин майын жөнүндө кыскача айтып берем. Жана айтып кетпедим тимохинон деп. Тимохинон бул эң негизги таасир этүүчү зат да. Бул концентрациясы именно Энворк компаниянын кара зирен майында концентрация 65-80%. Тимохинон бул аябай эң биринчиден бул мощнейший природный иммуномодулятор да. Иммунитетти көтөрөт, иммунитетти туура иштетет. Анан экинчиден бул природный антиоксидант. Жана биз көп угабыз, свободный радикал аябай зыяндуу нерсе да бул. Жана биздин клеткада, биздин организм клеткаларды бузат да. Вот именно ошо свободный радикалдын концентрациясын азайтат да булчу. Үчүнчүдөн бул мощнейший онкопротектор. Онкопротектор деген сөз бул раковый клетканы жок кылат да. Именно генетический код разрушает раковый клетку. Ошо раковый клетка тимохинон бузат да, раковый клетка өсө албай калат да. Опухоль постепенно жок кетет да. Үчүнчүдөн бул жана мощнейший антикоагулянт. Мындайча сөз менен айтканда канды суйлтат да. Канды суйлтканда кан жакшы жүгүрө баштайт, особенно мына перевязки конечный колдор, буттар кээде муштук калат да. Ошолор аябай жакшы иштетет. Мээде болгон кан тамырды кеңейтет, жакшы иштетет да. Аны айтып кеткен жана бунун составында витаминдер бар. Витамин А, витамин Б. Б группада витаминдер почти бүт бар. B1, B2, B3, B6, B9. Экинчи витамин С бар, витамин Д бар, витамин К, витамин П бар да. Кыскача айтып кетсек, дагы бул жанын составында 26 жирный кислота бар. 8 насыщенный, 18 ненасыщенный. Жанагы омега-3, омега-6 кислотанын баары бүт бар да. Эң негизги ушу действиеси бул ичегин тазалайт да. Очищение кишечника кылат. Жана кишечникте болгон запорлорду, метеорин, жана ичи көпкөндү, жана запор, ич өткөн баарын токтотот да. Жана кишечникте болгон полезный микрофлоранын санын көбөйтөт. Полезный микрофлора өзү аябай негизги керектүү да бизге. Ал участок пищеварения, кишечный микрофлора дагы вырабатывать өзүнчө витаминдерди, ошон жакшы иштетет. Анан экинчиден бул канды тазалайт. Канда болгон вирустарды, микробторду, грибоктордун баарын жок кылат. Боорду тазалайт, өпкөнү тазалайт, бөйрөктү тазалайт. Жана варикозго аябай жакшы. Варикозное расширение вены бар го. Венада туруп калган канды жакшы айлантат, геморройго жакшы. Анан бул тимохин өзү противовоспалительный средство. Денебизде какой бир жерде воспаление болсо, воспаление басат да. Анан ушул жактан бул кара зирен майын биздин өлкөдө көп таралган оору бул кант диабети эмеспи? Ошол кант диабети менен ооругандар минимально канча убакыт ичиш керек? Эми бул өзүнүн организмине зависит этет. Эгерде оорусу аябай катуу болсо 3 ай. Минимально 3 ай ичиш керек, 3 айдан кийин эффект билине баштайт. Бирок андан ары дагы улантып кете берсе, андан ары уланып кетет. Өзү негизи муну дарылоочу неме убакыт 9 ай да. 3 ай бул
очищение болот, 3 ай лечение, 3 ай восстановление, ошон үчүн 9 ай кетет. Но минимальный срок ичиш үчүн 3 ай керек. Мен билишимче мунун менен дагы жанына башка дагы дарыларды кошуп ичиш керек туурабы? Жыйынтыкка жетиш үчүн. Бул кара зире майын сунуштаганда ошо жанына кайсыл дарыны алып ичиш керек дагы? Өзү негизи жыйынтыкка жетиш үчүн. Жыйынтыкка жетиш үчүн өзү 3 комплекс ичиш керек. 3 продукт керек. Бул кара зиренин майы, азонирный оливковое масло и анан бир кофе. Кофенин 6 түрү бар. Кофенин биз сунуштаганда обязательно давлениесин сурайт. Эгерде высокий давление болсо, давление жогору болсо, анда кремалий деген кофе бар. Мынакей кремалий деген кофе бул давлениени түшүрөт, сахарды түшүрөт. Кичинекей балдар ичсе деле болот да. Мунун составына экстракт черного тмина и плюс кокосовое молоко, да, и натуральный глюкоза. Ушул 3 продуктты сунуштайбыз да, обязательно базовый программа ушу кирет. Анан баасы тууралуу да айтып өтсөңүз. Ушул мисалы үчөөнү 1 айга бересиздер да, комплексный кылып. Анын баасы канча болуп калат? Баасынын кара зиренин майынын баасы 2200 сом. Бул азонирный оливковое масло 2500 сом. Кофе болсо 1500 сом. Ушуну кошкондо приблизительно 6-6,5 сом болот. Түшүнүктүү. Анан өзүңүздүн ошол иштеп жүргөн учурда баягы кандайдыр бир кандай отзывдар угасыздар да. Ушул препаратты кабыл алып ичкенден кийин мен жыйынтыкка жеттим, ушул сыяктуу оорудан айыктым деген мисалдарды айтып өтсөңүз, сиздин өзүңүздүн. Мисалы үчүн биздин компанияга көп кишилер келет да. Жана өздөрү результат алып, же баласы ооруп результат ушуну алдан аябай көп. Баласы, например, ооруп, биздин, например, мен көп случайда айтып берем, например, системный красный волчанка деген бар. Анан кызы ооруп, энеси карап, биздин продукцияны берип айыктырып алгандар. Ошолор келип, обязательно бизге иштешет да. Биздин, например, биздин командабызда жана водянка головного мозга деген бар, кичинекей бала ооруп, энеси айыктырып, биздин продукцияны аз келди иштеп атат. Аябай чоң ийгиликке жетишип атат. Ошондон көп. Мисалы үчүн мен өзүм жана синдром раздвоенного кишечника ошондон айырылдым. Продукцияны ичип айыктым. Остеохондроз шейно-грудного отдела. Остеохондрозго аябай жакшы таасир берет бул. Ушуну аябай результаты көп. Бул шампуньдар ушулар жөнүндө айткан жоксузбу? Бул шампуньдан биринчи айткан үчүн мен биринчи продуктты эле айттым, кара зиренин майы. Экинчи продуктабыз бул азонирный оливковое масло. Ушу жөнүндө ушу 4 продукттун жөнүндө кененирээк айтып берем, анан кийин шампуньдар жөнүндө айтып берем. Экинчи продуктабыз бул азонирный оливковое масло дейт. Озон деген бул газ, өзүңөр билесиңер, э? Жаган жаагандай көчөгө чыксак, аябай жакшы дем алабыз го. Ошо газды озон деген сөз. Молекула озона 3 атом кислород бар. Озон өзү нестойкий веществодон батылы бузулуп кетет. Ошо озон бузулбаш үчүн именно ушул жанагы оливковое маслонун ичине толтуруп салат да. Оливканын ичинде озон көпкө чейин бузулбайт да. Ошону оливковое масло өзү эле пайдалуу зат. Оливковое маслонун составында жанагы омега-3, омега-6 жирный кислоталар бар. Эң негизги бирок таасир этчү зат мына продукттун ичинде бул озон. Бул продукттан ичкенде 2-3 күндөн адам өзүн аябай серик сезе баштайт. Мындайча айтканда, себя чувствует бодрым, да. Потому что мына озон биринчиден жанагы углеводный обмен, жировой обмен, ошол ускорение кылат. Ошол ускорение болгондо энергия бөлүнө баштайт да. Энергия бөлүнө баштаганда адам өзүн аябай күчтүү сезе баштайт. Прилив энергии, прилив сил дегенде аябай бодрый сезе баштайт. Ошол бодрый сезе баштаганда жана синдром хронической усталости бар го, жана бат чарчап калуу, уйку канбай эртең менен турсак, жумушка барсак баатта чарчап калып, иштебиз келип алат, ошо синдром хронической усталости орусча айтканда как рукой снимает да. Экинчиден бул азонирный оливковое масло, озон канды тазалайт. Это мощнейший антисептик да. Канда болгон вирустар, микробтор, грибоктор баарын жок кылат. Ушул вирус, микробтор канды тазалагандан кийин кан аябай таза болот. Мына масло черного тмина бат иштей баштайт да, он быстрее проникает в наши органы и ткани. Үчүнчүдөн бул жанагы кислороддун концентрациясын канда 2-10 эсе көтөрөт. Улучшает сатурацию крови да. Мына кислород эң биринчи мээге барат. Мээге барганда жанагы биздин нейрондор бат-баттан иштей баштайт, устанавливается между собой нейронный связь. Это бул ошо жакшы иштей баштаганда бизде биринчиден
память улучшается. Биз аябай жакшы неметет, мышление, сон жакшы улучшат, уйкубуз катуу болот, анан кийин бата өзүбүзгө неме норманы келтирет да. Булдарын да төрөлгөндөн баштап берсе болобу же болбойбу? Жок, муну кичинекей балдарга берген болбойт, потому что бул канды аябай сүйлөтөт. Канча жаштан өйдө сунушталат? 18-тен өйдө сунуштасак болот. Бирок кээде мындай ДЦП ооруларга, например, шизофрения болуп калса, киста головной мозг, анда биз берсек болот, например, бир капсуланы 5 күн ичинде. 5 күнө бир капсула. Бир капсуланы 5 күн ичинде берсе болот, например. Ушундай колдонсо болот да. А каршы көрсөтмөлөр тууралуу да айтып. Каршы көрсөтмө бул биринчиден язва желудка. Эгерде ашкаданса жара болсо ичкен болбойт. Экинчиден бул зоб. Бул эки эле противопоказаниясы бар. Калганын колдонсо болот. Баягы шарты жоктор болуп калса, мисалы үчөөнү комплексный кылып алууга шарты жок болуп калса, бирден алып ичсе болобу? Анда таасири кандай болот? Ооба, бирден алып ичсе болот. Жөн эле кара зирен майын ичсе болот. Анан кийин бирок эгерде ушундай болуп калат, биз ага карыздык эле беребиз, даже мындай аябай немен начар турган кишилер болсо, биз даже мындай белек катары беребиз. Бизге самый главный результат алыш керек да, бул киши айыкканы бизге эң жакшы биринчи нерсе да. Ушул. А кийинки дары тууралуу айтып өтсөңүз. Кийинки дарыбыз бул үчүнчү продукция бул Nigella Mix. Mix деген сөз бул сбор деген сөз. Но mix деген сөз бул курамында 5 май бар да. Бул биринчи масло косточек черного тмина, масло косточек винограда, масло косточек инжира, граната и абрикоса. Бунун составында 14 витамин бар, 14 гормоноподобный аминокислота бар. Жана айтып кеткен омега-3, омега-6 бүт жирный кислоталар бар. Например, кара зирен майына бир антиоксидант болсо, бул продуктыбызда 5 антиоксидант бар. Бул мощнейший антиоксидантный свойство да. Против рака, эң биринчи десе против рака. Анан кийин бул жанагы гормондун нарушение аябай жакшы жардам берет. Например, аялдарга это эндометриоз, миома матки, киста яичника, женское бесплодие. Аялдарга суюктуу формасын тампон катары колдонсо болот. Эркектерде колдонсо болот мужское бесплодие аябай жакшы, хронический простатит, хронический цистит, уретрит, аденом предстательной железы. Аябай жакшы жардам берет, бул гормоноподобное вещество. Суюктуу формасы болсо, жидкий формасы, суюк формасы, тери ооруларга аябай жакшы. Эң биринчи псориазга аябай жакшы, витилиго жакшы, бородавка, папилломаларга жакшы, любой повреждение кожи ошого аябай жакшы да, аябай жакшы жардам берет бул. Убактысы минимальный буларда эле 3 ай болот да туурабы? Буларда 3 ай. Но, например, майды аябай жука кылып сүйкөсө 2 эле мал сүйкөлөт. Бул кичинекей болгону менен бирок көпкө чейин жетет продуктыбыз. Анан айтып кетчи, 4-чү продуктыбыз бул кофе. Кофенин 6 түрү бар. Бул кофе десе жанагы магазинде же кафеде сатылган андай кофе эмес. Мунун составында кичинекей кофеин бар для вкуса, аромата. Бирок основной немеси бул экстракт черного тмина. Мисалы үчүн кыш кофени айтып кетсек, эң күчтүү кофе деп эсептейбиз муну биз. Мунун составында экстракт черного тмина, эхиноцея, плоды рожкового дерева и прополис. Эхиноцея бул айтып кетсек природный антибиотик, плоды рожкового дерева мощнейшее противораковое средство, прополис болсо противовоспалительное средство. А экстракт черный тмин, жаңы айтып кеттим, бул мощнейший поставщик витаминов, микроэлементов да. Мисалы үчүн кофени ичип арыктаса деле болот, же наоборот вес кошсо болот. А муну кандай аныктаса болот? Мисалы толук адамдар ичсе дагы толуп кетиши мүмкүнбү? Ого, толук адамдар ичсе туура эмес ичсе толуп кетиши мүмкүн. А туура ичүү жолдору кандай? Эгер адам арыктайм десе, мисалы арыктайм десе, тамактын астынан жарым саат калмай ичет. Бул кофени ичкенде биздин бул жагыбызда такое насыщение болот, как будто биз тамак ичкендей болуп калабыз да. Анын артынан тамак ичсек, уже көп жей албай калабыз да. Биздин порциясы кичинекей азайып кете берет да. Баягы салмак кошуу максатында алганда. Салмак кошуу, например, салмак кошом десеңер, анда тамак менен же тамактан кийин ичебиз. Тамактан ичкенден кийин, жана биз тамакты ичебиз, бул кофе сиңирге аябай жакшы жардам берет. И плюс өзү аябай насыщенный, плюс калорий берет. Ошон адам аябай чоң көп калория алат, бат толо баштайт да. Анан бул кыш кофе, например, низкий давление аябай жакшы. Кимден давление төмөн болсо, ошол аябай жакшы да. Биз менин өзүмдө давлением төмөн, постоянно ичем да бул кофени. Кофени кадимки эле 3-4 мал ичсе болот.
Убактысы канча убакытка жетет мисалы? Мисалы үчүн бул бир упаковка 200 грамм 3 айга жетет, бир адам жалгыз ичсе. 3 айга жетет. Экинчи кофебиз бул кремалий кофебиз. Же кремовый кофе деп коет. Бунун составында экстракт черного тмина и кокосовое молоко. Кокосовое молоко это натуральный глюкоза. Бул биринчиден гипертониктерге жакшы. Давлениеси жогоруларга. Давление түшүрөт, сахарын диабетиктерге жакшы. Сахарын түшүрөт. Кичинекей балдарга берсе болот. Кичинекей балдарга жана паразиттерди жок кылат. Жана аскарид, астериций, гельминттерди жок кылат да. Ошолорго колдонсо болот. Дам аябай сонун кичинекей балдарга берсеңер деле болот да. Кофе катары. Андан кийинки биздин косметикалык каражаттарды айтсак. Андан кийинки бул косметиканын түрлөрү көп. Биз просто баарыбыз алып келип алган жокпуз. Биринчиден бул зубной паста, Envoktун зубной пастасы. Мунун составында жана айтып кеткен кара жиренин майы, мисвак, алоэ вера жана прополис. Жана айтканда жана ментол. Бул жанагы тиш ооруларда заболевание пародонтология аябай жакшы жардам берет. Хронический гингивит, хронический пародонтит, ошолор аябай жакшы. Стоматиттер аябай жакшы жардам берет. Особенно кандидоза стоматиттерге. Анан мына продукцияны айтып берген, бул жөнөкөй маломощный средство эмес да, жанагы базар сатым. Бул деле аябай мощный эффект, целебный эффект обладает. Например, мына шампунь, азарнин шампунь да. Мунун составында эле озон кирет. Бул жана түшүп бараткан чачты неме ойготот да, өстүртөт. Мунун составында эле экстракт черного тмина, озон бар. Например, бул увлажняющий шампунь для ухода волосами, тоже экстрактом черного тмина. Бул болсо лосьон после душа. Например, душ алганда биз обязательно самын менен жуйбуз, самын болсо терини кургатат. Мунун сүйкөгүндө жана восстанавливает влажность кожи да, кожа аябай жакшы жардам берет. Мындан сырткары дагы көп продукция бар, Мындан тышкары 40тан ашык наименованиясы бар продукциянын. Просто биз баарын алып келип алган жокпуз. Мындан тышкары самындары бар, кремдары бар, аялдарга колдончу косметикалар бар да. Но основной продукт ошо бүгүн биз алып келдик ушуларды. Негизи бул Envoktон сырткары эле биздин өлкөдө кара жире майы көп эле да. Бирөөнүн баасы төмөн болсо, бирөөнүкү жогору болот. Бул сиздин продукцияларыңыздар башкадан кандай айырмасы бар? Эң биринчи мен жана айтып кеттим, тимохинон концентрациясы берди 65-80%. Бул эң высокий концентрация да. Негизи норма боюнча канча болуш керек? Нормада, например, эгерде жанагы бул немеден май жагын жасаганда, нормада где-то 0,5-1%га жакын тимохинон. А берде 65-80%. Ушу концентрация жоготуш үчүн ифотека жана анын команда 8 жыл убакыт кетиришкен. Жана нанотехнологияны колдонуп, бул тимохинон газды батылып учуп кетет. Жана бул майдын, мисалы үчүн мына майды Турцияда өзүнүн тминный плантациялар бар. Жана именно жана кара жире бушканда именно данегине сыгат да, методом холодного отжима. Ушунун методом холодного отжима жасаганда мына майдын ичинде составында болгон витаминдер бар, жана тимохин эч бузулбайт да. Мындайча айтканда натуральный продукт. Эксклюзивный продукт, мунун аналогы жок. Например, мечеттерде да сатылат, карамай. Магазин сатат, алардын концентрациясы аябай низкий да тимохин. Бу жерде 65-80%. Эң күчтүү. Эң таасир этчү зат бул тимохин да. Жанагы керектүү майлардын саны аябай аз да, практически можно сведен до минимума деп коет да. Ошондо эң керектүү зат тимохин. Дагы кандай айырмачылыктар бар тимохиндон сырткары? Тимохиндон азыр айтып кетсек, где-то 1-2 саат убакыт кетет да. Эң негизги мен зат неме действиясын айттым, тимохиндон да колдонгондо эң негизги зат бул жана тимохинон айтып кеттим, Тимохинон еще мощный природный антибиотиктер, жанагы антиоксидант, антикоагулянттар чыгары, бул жана кан айлаткан жакшы жардам берет. Варикозго айттым, геморройда колдонсо болот капсуласын. Негизи мен айтып кетем, кантип колдонуш керек. Мисалы үчүн мына капсуланы бир күнү 2 мал. Эртең менен туруп эле тилдин астына салабыз. Тилдин астына салганда бир 5-10 мүнөткө эрий баштайт. Эригенден же капсуланын сырты өзү эле уже натуральный коровий хрящ да, мындайча айтканда гель сыяктуу да. Жана айтып коебуз, холодец сыяктуу. Мына капсуланын сырты эле өзү витамин D бар и кальций бар. И плюс масло черного тмина да. Тилдин астына салганда бул капсула бат эрийт, уже
жана кара жердин майы оозунун ичине эле жардам бере баштайт, бат сиңе баштайт. Анан кийин артынан обязательно кичине ысыгыраак суу ичип коюш керек да. Кечине тамактын арасынан жарым саат калган ичебиз. Ошондон бир капсула 2 малганда мына ичинде 60 штук бир айга жетет да. Анан кийин бир обязательный условие жана кара жерин ичип атканда адам бир күндө 2-2,5 литр жылуу суу, кайнаган суу ичиш керек. Обязательно бу. Муну сөзсүз түрдө тилдин астына салып ичиш керек да. Сөзсүз түрдө тилдин астына салыш керек. Мындай суу менен ичкенге болбойт. Жөн эле жутуп алса андай эффект аябай слабый болот. Ошон үчүн көбүркүлөр көп ичкендер мен эч кандай эффект алган жок, ошондо тура эмес ичкендиктен болот да. Сөзсүз түрдө тилдин астына салыш керек. Капсуланы необходимо рассасывать да. Дарынын бардык түрүн ушундай кылып ичиш керек туурабы? Жок, мына азанин наливка масло, мисалы үчүн. Бул жатарда бир капсуланы ичип туруп, артынан жылуу суу ичип коебуз. Нижеламиксти күндүз где-то 12 саат 12-ге жакын 11-12-лерде бир капсуланы ичип койсо, артынан суу ичип коебуз. Буларды не обязательно тилин салса, жөн ичип койсок болот. Кофени кадимкилер, кофенин эрежеси бар. Мисалы үчүн биринчи чынар кайнаган сууну куябыз. Суу кичине муздаш керек. Музданып анан үстүнөн кофе кошобуз. Эгерде биз кофени кошуп анан үстүнөн кайнак суу куйсак, мунун ичинде болгон витаминдер жана бүт бар бузулуп кетет да. Ошон үчүн суунун ичинде муздатабыз да. Ушундай эрежелери бар. Эми сөзүбүздүн акырында сизге эркин микрофон суналы биздин көрүүчүлөргө. Мен жана башына айтпай кеттим, бул продукциянын 5 сертификаты бар. Бул GMP, ISO, анан жана халал деген сертификат бар. Абсолютно безопасный средство, побочный эффект эч кандай жок. Ошон үчүн коркпой эле иче бергиле. Аны ичкенде обязательно өзүнүн схемалары бар. Например, минимальный срок 3 ай ичиш керек. 3 ай ичкенде обязательно результат аласыңар. 3 ай ичкенден кийин анан кийин жана айтып кеткендей, бул лечение 9 айча созулат да. 3 ай ичиш керек, 9 ай ичиш керек. Ушу кыскача айтып кетсек, бул жанагы эч кандай муну колдонуш аябай эле оңой. Просто мындай айтканда биз тамак кошуп, тамак катары эле ичсек болот. Кофени кадимки кофе сыяктуу 3-4 мага ичебиз. Капсуларды черный твин капсуласын тилдин астына салабыз, а калган капсула жөн эле жутуп, артынан жылуу суу ичебиз. Эч кандай кыйынчылыктары жок, оңой эле. Эгерде кандай бир суроолоруңуз болсо, обязательно мага жазгыла, же телефон чала, ар бир менен жооп берем мен. Сиз соц тармактарда барсыз туурабы? Бармын, ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен биздин маек соңуна келип жетти. Бүгүн биз Enwork компаниясынын продукциялары тууралуу маек курдук. Бүгүн биздин конокто Калыбек Мактыбаев агайыбыз болду, компаниянын өнөктөшү. Кийинки эфирден жолукканча аман туруңуздар.